Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз математика. Бүгүнкү сабакта биз текшерүү иш жазабыз. Сабагыбыздын максаты өтүлгөн темага карата мисал маселелерди аткарабыз. Туура ойлонуу менен так чыгарууга көнүгөбүз. Жоопкерчиликтүү болууга үйрөнөбүз. Ал эми азыр көңүлүбүздү көтөрүү максатында ырыбызды чогуу кайталап алсак. Ар дайым ачык кабагым, ар дайым жарык маанайым, эжем байкем турганда окугандан качпаймын. Азаматсыңар балдар, эми сабагыбызга өтсөк. Биринчи тапшырмабыз амалдарды аткаруу. Мында биз амалдарды аткаруунун тартибине көбүрөөк көңүл бурабыз. Ал эми экинчи тапшырмада болсо биз бош торчонун оң жана сол тарабындагы амалдарды аткаруу менен алардын жыйынтыгын салыштыралы. Үчүнчү тапшырмада биз фигуранын периметрин табабыз. Төртүнчү тапшырма. Азамат 4 досуна 2ден открытка берсе, өзүндө 1 открытка калды. Азаматта канча открытка болгон? Азаматсыңар, анда үй тапшырмасын алсак. Бактын 5 бутагына 5тен чымчык келип конду. Чымчыктар асмандагы бүркүттү көрүп, бир нечеси учуп кеткен соң, бактын 5 бутагында 1ден чымчык калган экен. Канча чымчык учуп кеткен? Демек, канча чымчык учуп келген жана кайра канча чымчык учуп кеткен? Анда эмесе, туура ойлонуп жооп берүүгө аракет кылалы.